Ушу аркадан дуа кылып коюш кыйынбы? Кече мен отуруп алып эстегендердин баарына дуа кылдым. Бирок бирөө сага дуа кылыш үчүн сен дагы себеп болуп кой. Менин атым Түкүнчү, досум дуа кылып турмага депчи. Мен Кабада окуяны айтып берейин. Же Муздалифада экен, же Арафатта. Арафатта эртеден кечке турасың дуа кылып. Ажыга баргандар кол көтөргүлөчү, умрага баргандар. Азырынча жок экен, Кудай баарыңарды апарып келсин. Ажыда, Арафатта ушу дуа кыла берип, дуаң да түгөнүп калат. Сенесиңер ошо? Себеби убакыт кеңири да. Бардыгын эстейсиң. Анан менин бир досум кетип атканда жакшы көргөн досум тамашалап айта бердим да, дуа кылганды унутпа, макулбу? Кадырбеков Нуржигит. Улам эле Нуржигит Кадырбеков. Түшүп баратканда дагы эстеп калдымбы? Кадырбеков Нуржигит, Нуржигит Кадырбеков. Айтып атпайбы дейт, Арафатта турам дейт. Ушу дуаларым түгөнүп калгандан кийин эле Кадырбеков Нуржигит деп кулама жаңыра берди дейт. Сага дуа кылып коем кайрылам, Нуржигит Кадырбеков дейт. Бай элесиң, биякта элесиң. Досум сага аябай көп дуа кылдым деп. Ошондон көп өтпөй мен да ажыга баргам. Ошон үчүн силер дагы себеп болгула. Мага дуа кылып кой, Мунун эмнеси жаман? Бул жүрөктөрдү бириктире турган нерсе дуа деген. Дуа менен ынтымак таркайт. Дуа менен жакшылык таркайт. Бата менен нур таркайт. Бата алыш керек. Көбүрөөк бата алгыла. Бирок эң жакшысы дуа сурабай эле дуа алып коюш. Кантип жүрөгүн жылыт, кызматын кыл. Керегине жарап кой. Капы болуп турганда көңүлүн көтөрүп кой. Чындап акыркы жолу ким Нобель сыйлыгын алды физика боюнча билбейсиң. Спринт боюнча рекорд койгон ким билбейсиң. Олимпиададан эң легендардуу жеңүүчүсү чемпиону кайсыл всех времен и народов ким билбейсиң. Бирок кап болуп турганда көңүлүн көтөргөн киши эсиңде калабы? Ооруп атканда барып койгон киши эсиңде калабы? Бирөө айтат, ооруп атам дейт. Анан кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы деп айтат экенсиң дейт. Анан ушу барайын дедим эле десе, жок, келбей эле кой деп айтат экенсиң дейт. Бирок буягында келсе экен деп турат экенсиң дейт. Анан кээ бирлери болбой келип алса дейт, ушунчалык жүрөгүн жылыйт экен дейт. Мындай тим эле учуп кетким келет дейт да, ошол берген батасы. Кээ бирлери жок, келбей эле кой десе, неме, мейли мында, макул анда чыкканда жолугабыз десе, деп калат экенсиң ичинен. Ошон үчүн мен ооруп атканда эмне келген жоксуң деп Алла Таала сурайт дейт го. Анан сен Алла Тааласың ооруйт белең десе, Түкүнчү ооруп атканда барган жоксуң го деп сурайт экен деп. Ошон үчүн салам айтканда жооп бер дейт, туурабы? Эми буяк силердики. Салам айтканда жооп бер. Чүчкүрсө, беш айтканда ак чүч деп кой, анан калганын билесиңер өзүңөр, туурабы? Дагы эмне дейт? Ооруп калса кабар ал дейт. Көзү өтүп кетсе жаназасына бар. Дагы бирөөсү кандай? Чакырган жерден калба дейт, өзүң басып барба дейт. Бүгүн мен чын айтайынбы? Кадыр түн тосуп, телефонумду өчүрүп коюп, үйдө эс алайын дедим эле. Эс алганда кандай эми? Китеп окуп, зикир кылып, үй бүлөмө көңүл бөлүп, жакшы телефонду жандырыпмын. Бүгүнкү иштерди унутуп калган экенмин. Элестетип көрсөң. Бир жолу мага сторис жөнөткөн, ошол бойдон кабарым жок экен. Анан жынсыны кийип алып, документтерге кол коюн деп келатсам, айтып калды Доорон деген. Жакшыны шарапат ордуңан туруп койчу, 1.90 деген менин жардамчым бар. Агай бүгүн семинар, кайсы семинар? Эмне деген семинар? Кайра үйгө барып, костюмду кийип келдим. Костюмду кийип, башка костюмду кийип атсам, аялым алып туруп, значокты тагып атат, буякачы. Такпай эле койсуң, жок, бул керек, бул үчүн канча аракет кылдыңыз дейт. Чындап байкуш, мен ушул мандат үчүн чуркап жүргөндө кыйналгандарыңызды дейт, видеодон көрүп алып, өткөндө бир кыз жасап койгон экен, бүт шайлоо алдындагы жаман ыйлагым келди дейт. Эми силер билбейсиңер. Бирок кийин саясатчынын аялы болуп калгыла кылайын. Билбейм, бул батабы же башка нерсеби. Бирок саясатчынын аялы болордун алдында жакшылап ойлонгула. Буга канча сабыр керек, канча курбанчылык керек. Эми кээде эр деген эле ат болот, талап түздө жүрө берет. Баягы 4 ай 40 күн бар го. Бу деле ошондой. Бу деле ташкилге кетесиң, жүрө бересиң. Анан ошого ыраазы болуп каласың үй бүлөңөчү. Чындап, көтөргөн адам көтөрөт. Сыр бербей, жадырап жана белдин көзүнчөчү. Анан ошо мезгилдерде чыгып кеткен бойдон жүрдүк да. Тугушлап элек эми жеңиш керек, чуркаш керек, базарларда жүрдүк. Азыр эми чыкып, машинаны минип, анан кийин монтип келип отурган мененчи. Ушул добуш алыш үчүн менин бир карап койсоңор, Инстаграмдагы историяларымдычы. Базарларда жүрдүк го. Ассаламу алейкум. Кандай жакшы, Кадырбеков Нуржигит, Ыйман Нур партиясында берип коесузбу? Ассаламу алейкум. Ошентип отуруп иштедик. Болбосо акча керек экен. Bir айылдан bir адам жалдасаң деле 15 000 сомго иштейт экен. Кайсыл акча ал? Элестетип көргүлө. Бирок сиз чыгып кеткен күндөрдү дейт, ошентип жүдөп келген күндөрдү, эрдиңиз жарылган күндөрдү, сакалыңыз өскөн күндөрдү, арыктаган күндөрдү ойлоп алып дейт, аябай жүрөгүм ооруп кетти дейт. Ошон үчүн тагынып жүрүңүзчү дейт. Биринчи мен туура эмес кылган экенмин. Бул Шералдын чокою деп койбодумбу? Жок, андай эмес. Силер ушул сөздөрдү айтпай эле койгулачы, баягы акча колдун кири дейсиңер го. Ме кир деген десе кылат экен да, акчаны түртө баштайт экен.
акча колдун кири дегендерди айтпай эле коюш керек. Акча деле жакшы нерсе, жакшылыкка иштетсең. Кир нерсе эмес, бул пайдалуу нерсе. Садага бересиң, зекет бересиң, ажыга барасың. Муктажды муктаж чечип бересиң, ачканын курсагын тойгозосуң. Ошондой негативтерди айтпагыла. Бул шералдын чокко эмес. Бул элимди мага берген батасы, жараткандын мага берген ооматы, ошонун белгиси. Бул Кудайдын колдоосу. Ошону эске салып турат. Элдин алдында милдетиң бар, кызматыңды кылып кал, убакыт өтүп баратат. Ошону эстетип турат. 5 жыл бат эле өтүп кетет экен. Карагыла мына, жарым жыл өттү. Анан каникулга чыгабыз, күздө келсең 1 жыл, ар жагы 4 жыл, өмүр бат эле өтүп кетет берекелер.